Орозо бүткөндөн кийин 2 күн эс алып, андан 6 күн орозо кармап, артынан карыздарды кармайт дешти. 6 күн неге кармалат? Карыздарды өзү чындап эле мурдагы орозодон калган карыздарды бул орозого чейин кармап бүтүрүш керек. Мына бизге дагы жок деген ушул 1 апта ашыгы менен калып атат. Мына ушул аралыктын ичинде эмне кылышыбыз керек? 1 апта 6 күн убакыт, 7 күн убакыт калып атат. Ушул аралыктын ичинде эмне мурдагы калган орозолордун карыздарын эмне кылышыбыз керек? Кармап берип койгонубуз жакшы болот. Ал эми орозо бүткөндөн кийинки 6 күн бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орозо кармоо тарыйкаты ушундай. Орозо кармоо жолу ушундай болгондагы, аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат. Кимде ким орозо айын толук кармаган болсо, андан кийинки айда 6 күндү кармап берсе, 6 күндү. Мына ошол 6 күн кармап берген орозосу менен ал бир доор толугу менен орозо кармады деген соопту. 1 ай эмес. Биз 1 ай кармап атпайбызбы? 1 ай 30 күн. Мына ошол 1 айдык орозонун артынан дагы 6 күндү кармасак, бир доор орозо кармагандын сообу. Доорду өзүңүз каалагандай чечмеңиз. Кээ бир биздин кыргыздын тилинде бир доор 10 жыл. 10 жылды бир доор дейт. Кээ биркилер бир кылымды бир доор дешет. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул маселеде өтө сооптуу иш, пайгамбар жасаган иш болгондуктан бул Рамазандан кийинки Шаввал айында дагы 6 күндү кошо кармап коюу бул жакшы амалдар. Орозо кармап тишиңди дарыласам болобу дейт. Ооба, орозо кармап тишиңизди дарылатышыңыз керек. Бир гана сиз докторго барган мезгилде, оозуңузду чайкап атканда, оозуңузду дарылап аткан мезгилде, чалкалап жаткан мезгилде сиз байкаңыз. Билип коюңуз, эгерде ошол сууну, кайсы бир суюктукту сиз каалабай туруп өткөрсөңүз дагы орозоңуз бузулат. Ошол могул жерден болгон, тамактан болгон суюкту, тамактан өткөн суюктукту же кайсы бир азыкты сиз каалап өткөрөсүзбү, каалабай өткөрөсүзбү, ал учурда эмне болот? Орозоңуз ачылып калат. Ошондуктан тиш дарылатууну биз эмне үчүн айтып атабыз? Орозого болгон даярдык маселесине ушул дагы кирет. Эгерде сиздин чындап эле азыркы күнү тишиңиз ооруп, дарылатыш керек десеңиз, анда орозо киргенге чейин дарылатыңыз. Сиз орозого болгон даярдык көргөн болосуз ошондо. Ошол эле учурда кайсы бир адамдардын бир оор жумуштары бар. Айтайлык ылай иштери бар, айтайлык фундамент куя турган жумуштары бар. Аларды эртелетиш керек бир аз. Себеби дегенде ошо орозо келген учурда ал эмне болуп калбасын, ага оордук келип калбасын. Аны менен кошо, урматтуу жамаат, биз орозо кармоодо ошол пайгамбарыбыздын, сахабалардын, алтын доордогу адамдардын Рамазанды кантип тосуп алат эле деген маселесине дагы биз эмне кылышыбыз керек? Назар салышыбыз керек. Алар кандай кылчу эле дегенде, азыркы биз айткандай, Рамазанга даярдык көрүш үчүн булар мурдагы Рамазандан калып кеткен карыз коолаларын, каза орозолорун баарысын тутуп, таза ушул орозого кириш керек. Бул орозону дагы калтырбастан тутканга, бул орозону дагы кемчиликсиз кылганга мурдагы орозолордон куйрук калтырбаш керек. Бул биринчиси. Экинчисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуасында Аллахумма саллимни иля Рамадан ва саллим ли Рамадан ва тусаллимуху минни мутакаббала деген. Ал деген сөз, о жаратканым, мени Рамазанга тапшыр. Караңыз да. О жараткан, мени Рамазанга тапшыр. Рамазанды мага тапшыр. Ал деген сөз, мен канчалык Рамазанды күтүп келсем, Рамазан да мени эңсеп келди. Мен канчалык Рамазанга жетсем десем, Рамазан мага жетип келди шашылып. Андыктан мени Рамазанга тапшыргын, Рамазанды мага тапшыргын дагы, ал эми качан менден жакшы амалдарды кабыл кылган мезгилде, мындайча айтканда, менден чыныгы кабыл болгон орозолордон кылып алгын дейт да орозону. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылып дуа кылып, сахабалар ушундай кылып сүйүнүч менен, эңсөө менен, сагынуу менен. Балдардын бирөөсү сурайт экен, ата, биз дайыма эле орозо кел деп сүйүнүп, сагынып, орозону эңсеп күтүп алабыз. Орозо дагы бизди сагынабы десе, атасы айтат экен, ооба балам. Орозо да бизди сагынат. Карабайсыңбы, орозо бизге сагынгандыктан шашылып, жыл сайын 10 күнгө эртелеп келет дейт. Чындап карап көрсөңүз, урматтуу жамаат, жылына бул орозо бизге 10 күн эртелеп шашылып келип турат.
Биз былтыркыдан караганда 10 күн эртелеп бүгүн тутуп баштайбыз. А былтыр болсо мурдагы жылкыдан 10 күн эртелеп тутуп баштаганбыз. А мурдагы жыл болсо андан мурдагы жылкыдан 10 күн эртелеп тутуп баштаганбыз. Мына ошентип бизге Рамазан дайыма шашылып келгендиктен биз эмне кылып келебиз? Бул Рамазанды эртелеп шашылгандыгына жараша тосуп алып, тутуп алып, жыл айландырып эмне кылып турабыз? Бир мезгилде кышта орозо кармайбыз, бир мезгилде жайда орозо кармайбыз, бир мезгилде күздө орозо кармайбыз. Мына ошентип эмне кылып турат? Жыл тегерете айланып турат. Аны менен кошо итикаф деген эмне деп сураптыр. Итикаф деген сөз Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө адамдар мечитке үзүлүп отуруусу. Үзүлүп деген сөз эмнеден үзүлөсүз дегенде дүйнөнүн айталык жашоодо сиздин сезимиңизди дайыма кирдетип жүргөн, сиздин ыйманыңызды дайыма бозомук кылып, аны дайыма алсыздатып жүргөн дүйнө алегинен үзүп эмне кылат? Сизди мечитке отургузат. Мына ошол мечитке отурган мезгилде сиз улуу жараткандын астындагы ибадатыңыздан башка эч нерсе менен алек болбойсуз. Куран окуйсуз, китеп окуйсуз, илимий китептерди ачасыз, илимий китептерди жазасыз. Ал жерде истигфар, зикир кыласыз. Ал жерде Куран окуйсуз, ал жерде намаз окуйсуз, ал жерде тообо кыласыз, ал жерде жакшы ойлорду ойлойсуз, ал жерде өзүңүздүн келечегиңизди ойлойсуз, ал жерде улутуңуздун келечегин ойлойсуз, ал жерде өлкөнүн келечегин ойлойсуз, ал жерде адамзаттын келечегин ойлойсуз. Ошол жердеги жакшы ойлоруңуз, жакшы тилектериңиз бул албетте Алла астындагы сиздин кылган жакшы амалдарыңыз болот. Аны менен кошо урматтуу жамаат, Алла Тааладан сунулган неаматка шүгүр келтирүү бул дагы Рамазанга тиешелүү иштерден. Эмне үчүн дегенде Алла Таала субхана ва таалага мусулман пендеси сунулган жакшылыктарга дайыма эмне кылыш керек? Шүгүр келтириш керек. Сунулган неаматтардын жакшысы бул Рамазанга жетүү. Мына Кудай Таала кимибизди Рамазанга эсен соо жеткирген болсо, биз чексиз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Эмне үчүн? Себеби дегенде, мына ошол айга жетүү менен биз канчалаган таат ибадаттарды, канчалаган жакшы түнкү намаздарды, же болбосо канчалаган Рамазанга тиешелүү болгон жакшы адаттарды, Рамазан ичиндеги болгон жакшы пайдаларды өзүбүзгө алып эмне кылабыз? Жан дүйнөбүздү байытабыз, жан дүйнөбүздү ааруулатабыз. Аны менен кошо биз ден соолугубузду чыңдайбыз, мамилебизди, адеп ахлагыбызды түздөйбүз, туугандар менен алакабызды, мамилебизди бекемдейбиз, колу кошуна дос жар менен алар менен карым катнаш болуп, ифтарларда чогуу отуруп, алар менен эмне кылабыз? Кайрадан эскирип калган мамилелерди кайрадан жаңылап алабыз. Мындан өткөн жакшы нерсе барбы? Адам бул дүйнөдө жалгыз жашап өтүш үчүн жаралган эмес. Адам өз чөйрөсү менен адам. Кыргызда айтат, жалгыз болсоң жейренсиң, эл менен болсоң эмне деген сөз бар? Ал деген сөз жалгыздык эч качан эмне инсанга жарашпайт. Инсан эли менен, журту менен, тууганы менен, кошунасы менен, жора жолдошу менен, аке үкөсү менен, мына ушулар менен инсан. Мына ошондуктан биз бул неаматка чоң шүгүрчүлүктөрдү келтиришибиз керек. Ошол эле учурда карап көрсөк, былтыркы эле жылы биз менен чогуу орозо кармагандардан мындай эле эстеп көрсөңүз, канчалаган адамдар биз менен чогуу орозо кармаган, а быйылкы орозодо алар жок азыр. Алардын дагы оюнда, тилегинде, максатында болгон мен дагы Рамазанга дагы бир жолу жетип калсам, дагы бир жолу ошол Рамазандын соопторуна ээ болсом. Себеби дегенде Рамазан ичиндеги болгон жөнөкөй бир амал, жөнөкөй бир парз эмес болгон амал парздык деңгээлге көтөрүлөт. Караңыз, парз эмес болгон сүннөт амалдар, мустахаб амалдар парздык деңгээлге көтөрүлөт. А парз амалдар 70 эседен 700 эседен Алла Таала өзү билген деңгээлде кабыл боло турган ай. Бул чыныгы береке деген ушул. Урматтуу жамаат, Алла Таала субхана ва таала эгер каалаган болсо, ошол Рамазандагы жасаган бир дуаңыздын шарапаты менен дүйнө ахиретиңизди эмне кылат? Өзгөчөлөп коет. Мына ошондуктан көпчүлүк адамдар бул Рамазанга жетсем деди эле, бирок ажал, казайы кадар келди, ал эчтеке кыла алган жок, кете берди. А бирок эгерде кимде ким ушул айга жеткен болсок, анда биз эмне кылышыбыз керек экен?
Көп шүгүр айтышыбыз керек. Көп шүгүр айтуу эмне дегенде Алла Таала субханала ва таала ошол инсанга сунулган жакшылыкты сактап берип, дагы аны улантып кеткенге Алла Таала субханала ва таала тауфик берет экен да. Алла Таала субханала ва таала ошол жакшылыкты дагы улап коет экен, дагы узартып коет экен, дагы көбөйтүп коет экен. Аны менен кошо, урматтуу жамаат, бизге дагы бир суроо келиптир. Эртең менен турганда жегенге эч нерсе жок болсо, нафил розого ниет кылып койсо болобу? Кандайча? Сиз Рамазанда жашап атсаңыз кантип нафил розого ниет кылып коесуз? Сиз, мен ойлойм, Кыргызстанда андай акыбал жок. Эртең менен турса, үйүнөн эч нерсе таппай кала турган деңгээлде эч ким жашабайт деп ойлойм. Ал эми чындап эле эми айтып болбойт. Кайсы бир үй бүлө ошончолук деңгээлде болсо, сизге ардыгыбыз ушул жерде биздин угармандар дагы, көрөрмандар дагы баарыбыз, мен өзүм баш болуп жардам бергенге даярбыз. Сиздин эртең мененки тамагыңызды камсыздап бергенге. Кайрылыңыз, тартынбаңыз. Бирок эч качан орозонун ичинде, парыз болгон Рамазандын ичинде нафилге ниет кылып койдум деп адашпаңыз. Сиз нафилде орозодон башка мезгилде ниет кылыңыз. Нафилде калган 11 айдын ичинде ниет кылыңыз. Бирок Рамазандын ичинде, сиз Рамазандын башында сиз милдеттүү болгонсуз, бир ай бою парыз орозо кармаганга. Аны менен кошо Рамазанга, Рамазан ичине кирген учурда эң маанилүүсү эмне дегенде, урматтуу жамаат, инсан эмнеден турат дегенде, инсан убакыттын топтомунан турат. Бир көзүрменден тартып, ал көзүрмем секундага айланат, секунда минутага айланат, минута саатка айланат, саат суткага айланат, сутка аптага айланат, апта айга айланат, ай жылга айланат, жылдардын бир топтому биздин өмүр ошол. Биз ушунчалык кайдыгербиз убакыт маселесине келген учурда, мына Рамазан бизге убакыттын эмне экендигин, биздеги канчалык потенциал бар экендигин, ошонун сырларын ачып берет. Бизде энергия көп, бизде мүмкүнчүлүк дагы көп, бизде убакыт дагы көп. Мына орозо бизге ошол нерсени эмне кылып берет? Ачып берет. Эч качан кайдыгер болбоңуз. Көпчүлүк адамдар Рамазандын киришин уйкунун айы катары кабыл алышат. Андай болбош керек, урматтуу жамаат. Уйку бул инсандын өмүрүн уурдаган эң күчтүү, таттуу азгырык. Инсандын өмүрүн уурдаган эң таттуу азгырык бул уйку. Сиз уктаган сайын өмүрүңүздү ошентип өткөрүп атасыз, көздү жумуп. Ал эми уйкуну азайтуу менен сиз өмүрүңүздү мындан дагы жакшыраак деңгээлге көтөрүп, мындан дагы бактылуураак сезимдер менен, мындан дагы көбүрөөк амалдар менен сиз өмүрүңүздү коштосоңуз болот. Рамазан келген учурда билебиз, биз Рамазанда түнкү таравихти баштасак, түнкү таравихти окуп келгенге чейин саат түнкү канчалар болот? 11-12 болот. 12лерде келип уктаган болсок, саат 4тө эмнеге турабыз? Ооз бекиткенге турабыз. Саат 4тө ооз бекиткенге туруп, аны менен уктабастан багымдатты окуп, андан кийин кимде ким күндү чыгарып коюп жатамын десе, анда күндү чыгаргандан кийин болгону ашыкча дагы 2 саат уктаса дагы ошол жетиштүү болот. Андан кийин жумушун улап эмне кылыш керек? Ал кадимки. Биз Рамазан келген мезгилде жумушуңарды токтоткула, анан үйүңөрдө отургула деп чакырык салбайт элек. Себеби дегенде Рамазан бул жалкоолуктун, аярлыктын, же болбосо айтарлык кайсы бир эс алып дардайып жатуунун айы эмес, тескерисинче бул ай эмгектин, аракеттин, иштихаттын айы. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгү болушунча ушул айды толук пайдасы менен алып калууга эмне кылыш керек? Тырышыш керек, урматтуу жамаат. Эгерде биз өзүбүз үчүн аракет кылбасак, анда биз үчүн ким амал кылып бермек эле? Биз үчүн ким иштеп бермек эле? Биз үчүн ким эртең менен туруп бермек эле? Биз үчүн ким эртеңки күнү Алланын астына келген учурда жакшылык амалын, мен могул жагын сен алып турчу деп өзү муктаж болбой калган деңгээлде амал чогулту деп ойлойсуз. Урматтуу жамаат, кыямат күнү келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бала энеден качып калат. Ага иниден качып калат. Туугандан качып калат. Ар ким өзүнүн ишин ойлоп, ар ким өзүнүн абалы жөнүндө кыжалатчылыкта жүрүп калат дейт. Урматтуу жамаат,
мына бул бизде айтат го сезон деп. Баягы күз мезгили келген учурда көлдүктөр айтабыз, баягы сары кыздын тою деп коебуз. Баягы өзгөнгө барсаңыз күрүштүн берекеси төгүлгөн мезгил, Баткенге барсаңыз өрүктүн сезону, сезон. Мындайча айтканда Алла Таала субхана таала мына ошол пендедеги болгон бардык жакшылыктарды кошумчасы менен, эсеси менен, эселегени дагы жөнөкөй эле эс эмес, 70-тен 700-гө чейин, 700-дөн тартып белгисиз Алла Таала өзү каалаган деңгээлге чейин көбөйтүп кабыл алам деген мезгилге кирип атсак, анда биз убакытка эмне кылышыбыз керек? Сергек мамиле тутушубуз керек, урматтуу жамаат. Аял киши Рамазанды айызды токтотчу атайын таблеткаларды колдонсо болобу? Жок, болбойт. Бул атайын таблеткалар сизде жөнөкөй эле барып, жөн эле мындай эле эшикти түртүп жаап койбойт, ал сиздин организмиңизге өзгөрүүлөрдү жасатат. Сизге бул Рамазан болгону Кудай Таала сизден эч кандай айып тутпайт ал нерсени. Болгону ошол нерсени Рамазандан кийин кармап берип коесуз, ошону менен сиздин орозоңуз орозодой эле орозо болот. Андай кадамга барбаңыз. Өтө эле оор акыбалдарда гана шарият айталык, сиз Арафатка барып калган учурда, Арафаттын алдында турган учурда ошончо чыгым менен, ошончо кыйналуу менен, ошончо аралыкта басып баргандан кийин анан ошондой бир өтө бир оор кырдаалдардан чыгаруу үчүн гана аны эмне мүмкүнчүлүк берип, уруксат бербесе, шарият мындай кадимки катардагы ибадаттарга келген учурда андай кадамга барууга уруксат берилбейт.